Бир суткада коронавирус менен пневмониянын 689 учуру катталды. Акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 689 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 26-июлда республикалык штабтан билдирди. Жаңы катталгандар: Бишкек шаарында 190 адам, Ош шаарында 74, Чүй облусунда 89, Ош облусунда 58, Талас облусунда 40, Нарын облусунда 24, Ысык Көл облусунда 55, Жалал Абад облусунда 129, Баткен облусунда 30. Муну менен Кыргызстанда жалпы 32.813 бейтап катталды. Ал эми өткөн сутка ичинде 28 бейтап коронавирус жана пневмония илдетинен көз жумду. Жалпы каза болгондор 1277 адамга жетти. Ошондой эле бир суткада 1185 бейтап айыгып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 20.388 адамга жетти.